sırdı жети sаны жөнүндө айтып беребиz. Биз маалыматтык булактарга таянып Суран жылоо жана издени менен сырды жети sаны кандай чоң касиеттерге ээ экендигин изилдедик. Биринчи манастын жети осуятынан баштайбыз. Birinci osiyat, el jurtun ajырагыс бүтүндүгү жана бир жакадан баш, бир жеринен кол чыгарган ички биримдиги. Экинчи осуят, улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык. Үчүнчү осуят, улуттук ар-намыс жана жарандык арыйет. Төртүнчү осуят, арбас мээнет, алдыңкы өнөр билим аркылуу бакубат дөөрөткө умтулуу. Бешинчи осуят, гуманизм, айкөндүк, кечиримдүүлүк. Алтынчы осуят, табиат менен таттуу мамиледе болуу. Жетинчи осуят, кыргыз мамлекетин чыңдоо жана анын көзүн карайгиндей сактоо. Акелер, эй тагдырына күйүп бышып, 90 толгонуп, келечектин камын көргөн адамдык улуу сапаттардын эси калыс, адилет, чындыктан тайбаган кыраакы акелер болгон. Биринчи карга аке 70 жыл бий болгон. Касиетти, калысты карганын эмдигиче 50 сыйлай тарбагы. Аңыз кылат Кудай сүйгөн пенде де узак жашап 110 жашка барганын. Экинчи Мойтаке, дабагер, нушка сакер адам болгон. Ыйык бата сурасаң Мойтакеге бар. Акенин нуска сөзү мунга өтүп келет. Ыры салды ынтымагы бар элдин айсыз кара түндө да асманында күн турат. Ынтымагы жолго дейин балдары иттей ыркырап, ачык жагып күндө да асманында түн турат деп Мойтаке элдин ынтымагын бийик коюпту. Үчүнчү сарт, аке, акыл, эси деп аталып хан биредин кеңешчиси болгон. Төртүнчү Тилек Матаки, бугуусунан чыккан мана асылсы турасам Тилек Матаки бар. Бешинчи Садыр аке, кара кумгак чаран калыстыгы менен белгилүү болгон бий. Алтынчы Карачеге, бугу урусунун урматына татыган эл жүрөк адам болгон. Жетинчи Кыдыр аке, акелердин эң кенжеси, калыстыктан качпаган, калпы сөздү айтпаган, жакынына тартпаган, жардырга домат артпаган, айткан элге ээ болгон, тилеге итең болгон. Кыргыз элинде 7 саны ыйык деп белгиленет. Анткени ата-бабаларда айтууга жасатаны айтабыз. Биринчи өз атам Нурбек, экинчи чоң атам Бекес, үчүнчү бабам Иска, төртүнчү бубам Бекту, бешинчи кубарым Калбул, алтынчы Жотом Курманбек, жетинчи жетем Тарыкчы. Ал эми жети баланы айтсак, биринчи бала, экинчи небере, үчүнчү чөбөрө, төртүнчү кыбыра, бешинчи тыбыра, алтынчы чыбыра, жетинчи урпак. Мен жетимин бир жумада 7 күн билип жүргөн айыма бири кыдыр жетимин. Дүйшөмбү биринчи күн иштин башталышы, жакшы максат менен баштасаң ийгиликтүү күн. Шейшембе экинчи күн урушуп бүлөрү менен жаман чыктырын этият болчу күн. Саршемби үчүнчү күн, ийим, билим, тарбия иштерин жүргүзүүчү күн. Бейшембе 4-чү күн, бул күн бири-бирин урматтоонун, ынтымактын, сыйлыктын күнү. Жума 5-чү күн, оор күн, бул күнү көзү өтүп кеткендердин сыйлоо күнү. Ишемби 6-чы күн, иштин башы ишембилик жакшы жумуштар жасоо. Жекшемби 7-чү күн, эс алуу, бир туугандарына барып суроо. Биз сырдуу 7 саны менен айтылган макалдардын маалыматтык булактардан Суран жылоо жана изденүү аркылуу топтодук. Жетеси жети улуң болгончо эстүү бир кызың болсун. Жеринен ажыраган жетилилет, элинен ажыраган өлгөнчө ыйлайт. Жеткен жети муштайт, жетпеген бир муштайт. 7 күндүк жандан жетпөтөн суу атты. Жети башта ажырдардан коркпой, 200 адамдан корк. Жет атасын билбеген ул кул, жет энесин билбеген кыз күң. Жигитке бир сөз жети кыр керек, жети өлчөп бир көз. Кыргызстанда 7 облус бар. Ар бир облустун өзүнчө кооз керемети бар. Жалал Абад облусунда Асланбат тогою, Талас облусунда
Сулайман тоосу бар. Ал тургай музыкада дагы 7 нота бар. Алар ноталык сызыктарда иретменен жабышкан. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Жан жап басылгандан кийин күн желеси 7 түстү берет. Күн желеси күн жарыгы ак сыяктуу көрүнгөнү менен чындыгында ал 7 түстөн турат. Күндүн нурлары апа аркылуу өткөндө бизге ак жак болуп көрүнөт. Бирок алар жандын тамчысынан түшкөнү дейли. Жандын тамчысы болсо формасы жагынан призмага геометриялык фигурага окшошураак келет. Күн нуру айнек призма же суу тамчысы аркылуу өткөндө андагы түстүү нурлар ар түрдүү бурч боюнча сынып чагылышат. Кызыл түстөгү нурлар эң аз чагылса, кызыл көк түстөгү нурлар бардыгынан көп чагылат. Ошентип акчарык түрдүү түстөгү жарыкта ал эми асманда күн желесин пайда кылат. Норус майданында дагы дастарканга 7 түрдүдөн коюлат. Мисалы, сүмөлөк, сары май, каймак, гүлүндөн талкан, куруп, көжө таптылар. Биз сырды 7 санын изилдегенибиздин себеби Кыргызстанда 7 саны ыйык деп белгиленет. Ошондуктан биз Манастын 7 осуятынан баштап Ысык көлдүн 7 акесине чейин сырды 7 саны колдонулган бардык булактарга изилдегенге аракеттендик. Биз сырты 7 саны жөнүндө изилдөө өткөрүп жатабыз. Жети атаңды билесизби? Ооба, мен сенин 7 атаңды билем. Атаңдын айтышы боюнча сенин 7 атаң бар. Биринчи атаң Өмүр, экинчи атаң чоң атаң Бекен, үчүнчү бабаң Исхак, төртүнчү бубаң Бектор, бешинчи кубарың Калыгул, алтынчы жотоң Курманбек, жетинчи атаң жетең тарыхчы. Мына ушулар сенин 7 атаң болот. Мен сен дагы 7 атаңды жакшылап билип алып, мен сен дагы балдарыңа уят болбой 7 атаңды айтып бересиң. Саламатсыз, Белмира эже, мен сизден интервью алып алсам болобу? Саламаттылыкка мен кандай жүрөсүң? Жакшы окуп атасыңбы? Ооба, сиз 7 саны жөнүндө эмнелерди билесиз? 7 сан десең, аябай жакшы суроо бердиң. Мисалы, бизде ар бирибизде 7 ата бар, 7 күн бар, күн желеси 7 түсү бар дегендей. Сиз Ысык көлдүн 7 акемилердин аттарын билесизби? Кыдыр аке, Сарт аке, Мойт аке, Тилекмат аке, Каргач аке, Садыр акени билем. Сиз 7 саны жөнүндө макалдарды билесизби? Макал 7 уулуң болгучу 7 бир эстүү кызың болсун. 7 өлчү бир кес дейт. Дагы кандай макал бар эле? 7 баштуу ажыдардан коркуча, 2 жүздүү адамдан корк дейт. Сизге чоң рахмат, Белмира эже, сиз мага аябай жардам бердиңиз. Апа, сизге бир суроо берсем болобу? Бери кой. Биз мектепте 7 саны жөнүндө изилдөө жүргүзүп жатабыз. Сиз 7 санынын катышканынан эмне билесиз? 7 санды катышкан көп эле нерсе бар. Мисалы, Манас атасынын 7 осуяты. Кыргызстанда 7 область бар. Бир жумада 7 күн бар. Күн желесинин 7 өңү бар. Нотада, музыкада 7 нота бар. Кыргыз тилинде 7 санды катышкан көптөгөн макалдар бар. Мисалы, 7 атасын билбеген уул, 7 энеси билбеген кыз, 7 бир кыдыр, 7 өлчөп бир кес.